Токтогулда адамды өлтүрүү сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Токтогул районунда жол жээгинде бараткан адамды сүзүп качып кеткен айдоочу унаасын эвакуаторго жүктөп бараткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 20 январда саат 7:40 чамасында Токтогул райондук милициясына Бишкек Ош автожолунун Токтогул районунун аймагында 60 жаштардагы адамды белгисиз унаа сүзүп киши мерт кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн райондук ички иштер башкармалыгы ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, текшерүү учурунда автоунаанын айдоочусу качып кеткени аныкталган. Жалал-Абад облусундагы жол коопсуздук кызматкерлери автоунаасы менен жаранды сүзүп, качып бараткан айдоочуну төө ашуудан кармашкан. Ал машинасын эвакуаторго жүктөп бараткан. Учурда бул окуя боюнча Токтогул ривинде тергөө жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев 3 төрөлгөн үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батир берди. 2026 жылдын 23 январында УКМнын төрагасы Ташиев 3 төрөлгөн жаш үй бүлөгө тагыраагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу аталган комитеттин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жубайлар оор каржылык абалынан улам турак жай менен жардам сурашкан. Жубайлар 2024 жылдын ноябрь айынан бери баш кошуп, ушул убакка чейин батирде жашап келишкен. Үй бүлө башчысы курулушта иштейт. Жаш үй бүлөдө 3 эмдин төрөлгөнүн эске алуу менен, ошондой эле өлкөдөгү демографиялык абалды жакшыртуу жана калктын өсүшүн колдоо максатында генерал полковник Ташиев тарабынан Бишкек шаарынын Борбордук бөлүгүндө жайгашкан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылды. Атайын кызматтын башчысы жубайларга чыңден соолук жана бакубат жашоо каалады. Ал эми жаш ата-энелер көрсөтүлгөн жардам үчүн ыраазычылык билдиришти. Кыргыз Республикасы РФке көзөмөлгө алынгандардын реестринен чыгуу тартибин жөнөкөйлөтүүнү сунуштады. Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Россия ИИМинин миграциялык кызматынын өкүлдөрү менен кыргызстандыктардын Россияга кирүү, ал жакта жүрүү жана иштөөсүнө байланышкан маселелерди талкуулады. Көзөмөл реестрине киргизилген жарандар так механизмдин жоктугунан андан чыгууда кыйналып жатышат. Россия Федерациясына чыгып кетүүнү талап кылбастан реестрден чыгаруу жол жобосун бекитүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү сунушталды, дешти министрликтен. Тараптар, мындан тышкары, Москва жана Москва облусунда визасыз иштеген эмгек мигранттары үчүн санариптик миграциялык каттоо боюнча амена тиркемесинин ишке киргизилишин талкуулашты. Долбоордук Россиянын башка ири шаарларында да жайылтуунун маанилүүлүгү белгиленди. Эскерте кетсек, Имангазиев Москвада өткөн Борбор Азия жана Россиянын тышкы иштер министрлеринин орун басарларынын биринчи жолугушуусуна катышкан. Араванда мал уурулук менен алектенгендер кармалды. Мал уурулукка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ошо ИИБдин басма сөз кызматы билдирди. 2026 жылдын 21 январь күнү Араван районунун ички иштер бөлүмүнө 1985 жылы туулган аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда 2026 жылдын 21 январь күнү үйүнүн короосунан бир баш багылган кочкорун белгисиз адамдар уурдап кеткендигин билдирген. Аталган факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Чогултулган материалдын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси мал уурдоо боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Кылмыш иликтөө бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын натыйжасында 2026 жылдын 22 январь күнү кылмышка шектүү катары 1995 жылы туулган Оз жана 2003 жылы туулган Дэс аттуу жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр дагы башка даректеги үйдөн 2 баш кой уурдагандыгы аныкталып, койлор ээлерине кайтарылды. Белгилей кетсек, 2026 жылдын башынан бери облус аймагында мал уурулук кылмыштарынын бетин ачуу багытында жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 13 адамдан турган 4 кылмыштуу топ аныкталып, 36 кылмыштын бети ачылган. Учурда кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан шектүүлөрдүн башка кылмыштарга тиешеси бардыгын аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүрүп жатат. Чындыгында жагдай оор. Кыргызстандын төгүү тармагы туш болгон кыйынчылыктар. Соңку айларда Кыргызстандын төгүү тармагы олуттуу сыноолорго туш болду. Орусия чекара талаптарын катаалдаштыргандан улам экспорт солгундап, ага туруштук бере албаган бир катар цехтер жабылды. Айрым ишкерлер товарлары базарга жетпей, чыгымга учурап жатканын айтып, аткаруу бийлигине нааразы болууда. Ошол эле учурда муну көңүл коштук менен байланыштырып, бул тармактагы көмүскө иштин кесепети экенин айткандар дагы жок эмес. Абдан артка кеттик. Тыкан, жарашыктуу жана заманбап стилде тигилген бул кийимдер Кыргызстандагы тигүүчүлөрдүн колунан чыккан.
Аны Назира Жоробекова кол алдында иштеген 10 чакты кыз менен бирге даярдап, Орусияга жөнөтүп турган. Бирок соңку айларда анын тигүү цехи олуттуу кыйынчылыкка туш болду. Назиранын айтымында, чек арадагы кырдаалдан улам товарын сыртка чыгара албай, ишкана чыгымга учурап жатат. Чындыгында жагдай оор. Аябай артка кеттик. 2-3 ай товар кетире албай, минуска кирдик. Жаңы жылдык сезонго көп товар тикмекпиз. Бирок аны тиге албай калдык. Анткени жол жабык. Биздин бюджет аябай түшүп кетти. Жазгы товарды тигели десек, акча чыкпай жатат. Анткени 3-4 айдан бери киреше жок. Чыгаша гана болуп жатат, деди ал. Ошого карабастан Назиранын цехи кыбырап иштеп жатат. Ал ири фабрикалар салыштырмалуу мындай кризистен жеңилирээк чыгып жатканын, майда жана орто тигүү цехтери туруштук бере албай көбү жабылып калганын айтты. Бизде мини цехтер көп, алардын көбү жабылып калды. Азыр мага Instagram аркылуу жумушчулар тынымсыз жазып жатышат. Жумуш жок деп, күнү-түнү кайрылуулар келет. Мен өзүмүкү тигем. Мурун салган товарларым бар болчу. Ошол жактан бир аз каражат түшүп жатат. Ошонун эсебинен жумушчуларга маяна төлөп жатабыз. Мурда тигүүчүлөр акчаны бир жумада алса, азыр 15 күндө бир төлөнүп жатат. 2 жумада чогултуп берип жатабыз, деди ал. 10 жылдан бери тигүү тармагында иштеп келе жаткан Назира буга чейин мындай оор абалга туш болбогонун айтат. Ал жол жакын арада ачылат деген үмүт менен даярдык көрүп жатканын билдирди. Жакында январдын соңу, февралдын башы менен жол ачылат деп убада кылышты. Ошондуктан азыртан ишти кайра баштадык. Сезонго тигишибиз керек. Эгер жол ачылса, товарды дароо Орусияга киргизүү зарыл. Ошого камданып жатабыз.